Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде билим берүү жаңылыктары, аны менен таныштырып студияда Жылдыз Капарова. Билим берүү министри айлана чөйрөнү тазалоо, жашылдандыруу боюнча буйрук чыгарды. Мугалим менен окуучунун мамилесине коомдук талкуунун таасири. Атам, апам жана мен Борбор калаадагы бала бакчада ата-энелер менен иштөө колго алынып, жакшы натыйжа берүүдө. Курсанттардын 85% тесттен кулап калат. Автомектептердеги окуунун сапатын ким көзөмөлдөйт? Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев билим берүү уюмдарынын инфраструктурасын, санитардык абалын көрктөндүрүү, жашылдандыруу иштерин жакшыртуу максатында атайын буйрук чыгарды. Ага ылайык бардык билим берүү уюмдарынын аймактарында инфраструктура, санитардык абал, жашылдандыруу иштерин уюштуруу күчөтүлөт. Мектеп окуучулары менен мугалимдер ортосундагы мамиле акыркы учурда резонанстуу коомдук талкууга көп кабылууда. Бирде мугалимдин орой мамилеси нараазычылык жаратса, көп өтпөй окуучулардын мугалимди келекеге салган тасмасы интернетте таркады. Мугалим менен окуучунун мамилесине кимдер таасир берет? Мугалимдин кадырын көтөрүү үчүн эмне кылыш керек деген теманы кесиптешим Мээрим Абдималик кызы изилдеп сюжет даярдады. Например, межвидовая бомба, да? Межвидовая, это когда инфекция борется. По одному отвечаем, да? Айтурган Нурустам кызы 4 жылдан бери Ош шаарындагы 27-чи орто мектепте биология сабагынан билим берет. Жаш мугалим окуучулар менен бат тил табышып, сабактарын кызыктуу өткөргөндөн окуучулар да жакшы көрүшөт. Жаңы келген эжекелерден наоборот азыр мындай жаңы технологиялар менен үйрөтөт да, жакшы сабактарды өткөнгөндө кызык кылып өткөрүшөт. Например, проекторлордон коюп, что-то показывают, да, нерселер көрсөтүп, серьезно ли отношение кылабыз, айткандарын угуп, жаз десе жазып, ашыкча тамашалаганды кылбайбыз. Окуучу менен мугалимдин мамилеси жакын болгону жакшы, бирок жаш мугалимдин жакшы мамилесин өспүрүм курактагы окуучулар көбүнчө тең туш көрүп, тамашага салган учурлар катталууда. Айтурган 4 жылдык ишмердүүлүгүнө көп эле жолу андай учурга кабылган, бирок мугалим баланын деңгээлине түшүп, эч качан айтышпаш керек. Болбосо балдар күч алышы мүмкүн дейт. Чоң класстар менен болушунча түшүндүрүү иштери менен гана иш алып барам. Себеби балдарга азыркы учурда катуу тийгенге болбойт. Алар менен сөз түрдө жеке иш алып барганга басым таштаймын. Кандай учурда болгондо мугалим эгерде өзүн жогорку деңгээлде алып жүрө албаса, ишин жакшы билбеген учурда ошондой учур болушу мүмкүн. Ал эми эгер мугалим өзүнүн ишин мыкты билсе, балдар менен туура тил табыша алса, андай учур болбойт деп ишенем мен. Класста ар кандай үй-бүлөдө өсүп жаткан балдар бар, айрыкча өспүрүм куракта ойнок келишет. Андыктан жогорку класстарга сабак берүү мугалимдер үчүн оңойго турбайт. Юзов Ош коомдук фонду мугалимдерди окутуу боюнча долбоор тартып, педагогика илимдеринин кандидаты Ташболот Жореев менен биргеликте ишке ашырууда. Алар өспүрүм курактагы балдарга кандай мамиле жасоо керек? Кесип тандоо, өзүн өзү таануу боюнча жаңы методикаларды үйрөтүүдө. Окуучуларыбыз өзүн өзү тааныбай, өзүн өзү билбей, коомдо кандай кылып өзүн реализациялоону, коомдо кандай кылып жашоону билбей атпайбы. Анан кийин абдан эмнелер көйгөйлөр көп чыгып атат. Өздөрүнүн көйгөйлөрүн чече албай, мондой өзүнүн жанына кыянатчылык кылып калган учурлар, фактылар катталып атат. Анан бирөөлөрдү эмеден көңүлүн чөгөрүп, оорутуп, денесине зыян келтирип атат. Бул абдан өкүнүчтүү чоң трагедия да. Биздин эмнебиз, семинарыбыздын максаты мына ушундай окуучулардын эрте курактан баштап өзүн өзү таануусу, жеке мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө багытталган. Бир үй бүлөдөгү бала ата-энеси менен тил табыша албай калган учурлар да көп кездешип атат да биздин учурубузда. Анан тарбиячылар бизде ата-эненин ролун аткарат, мектеп-интернатта жүргөн убакта баланын. Анан ошондо бул жерде проекттин темасы өзүн өзү таануу болуп атат. Бала өзүн өзүн тааныш керек. Мен киммин, эмне үчүн дүйнөгө келдим, менин миссиям эмне, мен мектепти бүткөндөн кийин эмне кылышым керек, кайсы кесиптин ээси болсом болот. Жана башка көптөгөн суроолорго мен бул жерден жооп таба алдым. Билим берүү тармагына жаңы дайындалган министр мугалимдердин кадырын көтөрүү негизги максаттарынын бири экендигин билдирди. Демилгени коомчулукта колдоого алып, мугалимди сыйлоону адатка айландырса, билимди муун жаралаары шексиз. Мээрим Абдималик кызы, Бекмурса Арабеден уулу, Билим жаңылыктары.
Атам, апам жана мен билим берүүгө ата-энелерди катыштыруу, алар менен биргеликте иш-чараларды уюштуруу актуалдуулугун жоготпой, баланын маалыматтык кабыл алуусуна жакшы натыйжасын берип келет. 200гө жакын баланы тарбиялаган Борбордогу 180-чи Мээрим Нуру бала бакчасындагы ата-энелер менен иштөө методикасы менен кесиптешим Калия Карыбекова таанышып келди. Бүгүнкү биздин мелдеш атам, апам жана мен деген оюнубузду ачык деп жарыялайм. Спорт ден соолуктун булагы деген чакырыктын алдында уюштурулуп, ар кыл спорт оюндарынан турган бул мелдешке Даярдоо тайпасынан Шумкар командасы, ал эми жогорку тайпадан Алга командасы катышты. Биринчи оюндун шарты боюнча командалар спорт ден соолуктун булагы деген жазууну кайсы команда биринчи жазып бүтсө, ошол команда утушка ээ болот. Ата-энелер менен бирге жарышка түшкөн эки топтун балдары жеңиш үчүн кандай аракет жасаса, ата-энелердин аракети алардан ашып түшүп, бөөктөрдү шаңга бөлөдү. Андан кийин да ар кыл кызыктуу оюндар менен жарыш кызыды. Максат эрежелер боюнча билим берүү процессин уюштурууда түрдүү оюн ишмерлердигин ата-энелер менен бирге өткөрүү. Балдар үчүн рационалдуу режимде балансталган тамактанууну, музыкалык жана театралдык оюндар аркылуу балдарды өнүктүрүүнү камсыз кылуу. Балдарынын бир күндүк турмушу менен таанышып, бала менен бала болуп ойноп, баладай кубанган ата-энелердин мындай иш-чарага ыраазычылыгында чек жок. Дүйшөнбеков Алмамбет балабызды колдоп, мамасы Айгерим менен Аскар атасы болуп келип катышып атабыз. Бул жерде Акшумкар командасы менен Алга командасы болуп эки топ ата-энелер жарышып атабыз. Азырынча баарыбыз тең келип атабыз. Аябай кызыктуу, жаш балдардын бир аруу таза бир жүрөктөгү таза жашоолорун биз көрүп аябай кубанып ушулар менен чогуу жүрөбүз. Биздин эки кызыбыз тарбия алат. Биринчиси кичикибиз Хадижа, Анарбекова Хадижа, анан Анарбекова Рамиля. Канча жашта? 4 жашта, анан 5 жашта. Келинчегим экөөбүз ошо келдик. Мен Айбек, келинчегим аты Гүлзат. Келип ошо аябай кызык өтүп атат. Мындай болот деп күткөн эмесмин чындыгында. Анан өзүбүз аралашып эле таймашып атабыз. Эми азыр кызык болуп атат, аягында көрөбүз ким утат. Мээрим Нуру бала бакчасы педагогикалык процессти уюштурууга гимнастиканы, дене көнүгүүлөрүн, саякаттарды, басып эс алууларды, эмгек ишмердигин, түрдүү спорттук көңүл ачууларды кошкон. Атам, апам жана мен спорттук мелдеши ден соолукту бекемдөөгө үндөгөн адаттагы иш-чаралардын бири болду. Бул албетте келечек ээлерин тарбиялоодо өз натыйжасын берет. Ата-энелер менен тыгыз байланышта иштейбиз. Себеби дегенде жыл сайын бүгүнкүдөй конкурстарды өткөзүп турабыз. Бүгүн көрдүңүздөр, атам, апам жана мен деген конкурс өткөзүлдү. Ошол конкурс дайыма февраль менен марттын ортолугунда, мына жаз келип, балдар дагы ушундай кубанышып, ушундай спорт оюндарына күчтөрү толуп, ойной турган маалында биз ушундай конкурсту өткөзөбүз. Балдарга бул конкурс аябай жагат. Ар бир команда аткарган оюндар, балдардын ыр-бийлери абдан кызыктуу болду. Жыйынтыгында калыстар тобунун чечимине ылайык эки команда тең бирдей упайга ээ болуп, достук жеңди. Соңунда балдардын оюнуна катышып, мелдешти кызыткан ата-энелер бала бакчанын ыраазычылык грамотасы менен сыйланышты. Сонун уюштурулуптур. Тарбиячыларга чоң рахмат. Ушу садикте иштеген эжелердин баарына чоң рахмат, ыраазычылык. Ушинтип балдарыбызды тарбиялап, ушундай жакшы конкурстарды уюштуруп, балдар менен бизди байланыштыргандарына. Асманда жылдыздар жымындап карашат, анткени аларда тынчтыкты самашат. Калия Карыбекова, Эржигит Тилекбек уулу, Билим жаңылыктарына. Кечээ 9 мартта Билим берүү жана илим министри Каныбек Иманалиев Бириккен Улуттар уюмунун Балдар фондунун Кыргызстандагы өкүлдөрү менен жолугуп, билим берүү тармагындагы долбоорлордун ишке ашырылышын талкуулады. ЮНИСЕФтин кызматкерлери гигиеналык эрежелерди окутуу, санитардык гигиеналык каражаттарды жеткирүү, 5-6 класстардын окуучуларынын билимин баалоо инструменттерин иштеп чыгууга көмөк көрсөтүү боюнча, ошондой эле билим берүү мекемелериндеги тобокелдиктерди азайтуу жол картасын ишке ашыруу,
Ата энелер үчүн балдарды өнүктүрүү жана тарбиялоо жөнүндө БЕБО мобилдик тиркемени ишке киргизүү, инклюзивдик билим берүү боюнча педагогдор үчүн онлайн курсту түзүү, мектептерди интернетке туташтыруу долбоорлору тууралуу айтып беришкен. 8 марттан баштап жол эрежесин бузгандардын жазасы күчөтүлүп, айыппулдун суммасы дагы жогорулады. Айдоочуларды кооптондурган жагдай 3 ирет айыпка жыгылган соң кайра тесттен өтүп келүү. Мамлекеттик унаа мекемеси билдирген маалыматка ылайык, буга чейин жана ушул учурда дагы курсанттардын 85%дан көбү биринчи тестте кулап калат. Эми эреже бузган айдоочулар дагы тест тапшыра баштаса, аталган мекеме калыс тейлеп үлгүрөбү. Деги эле жол эрежесин окутуунун сапаты кандай? Кийинки сюжетте. Кылым 22 жашта Ош шаарындагы автомектептердин биринде жол эрежелерин үйрөнүп окуп жатат. Эл арасынан экзаменден акча бербесең өтпөйсүң деген сөздөрдү көп уккандыгына карабай, өзүм өтөм деген ишенимде. Экзаменден өзүм өтө алам деп ишенем. Өзү бул жака келип окуп баштаганыма 2 жума болду. Ошол бардык эрежелерди билип, так билип, анан кийин өзүмдүн коопсуздугум үчүн, мисалы, кийин мен машина айдаганда жанымда жакын адамдарым дагы болуп, алардын дагы коопсуздугун ойлоп, ошол эрежелерди үйрөнөйүн деп чечтим бардыгын. Ар бир сабакка калтырбай келем. Алар кечки 5:30-дан 7-ге чейин окушат. Жумушу барлар иштен кийин келүүсү үчүн бул убакыт ыңгайлуу, бирок кабыл алуу начарлайт. Балким ошол үчүн же таптакыр сабакка келбегендер үчүн тестке катышкандардын 85%дан көбү кулап калууда. Азыркы күндө курсанттардын теория боюнча, практика боюнча экзамендер тапшыруулары мурдагы бир 2-3 айга караганда азыр өтө мындай сапаттуу десек болот. Курсанттардын катышуусу дагы көбөйдү, саны тапшырып аткандардын пайыздары бир 15 менен 20%дын ортосунда болуп атат курсанттардын тапшыруусучу теория боюнча. Себеби бир эле себеби да, бул жерде автошколада да өтө деңгээлде, жакшы деңгээлде окутпаган ошол жерден болуп атат. Курсанттардын өзүнөн дагы көп нерсе зависит этет. Буга чейин экзаменден 3 ирет кулагандар кайра окуп келиши талап кылынса, мындан ары 6 ай экзаменге кайра кире берүүгө болот, бирок биринчиден кийинкилерине 170 сомдон атайын төлөм бар. Унаа мамлекеттик ишканасынын Ош аймактык башкармалыгында күнүнө 100дөн ашуун курсант экзамен тапшырат. Жакында жаңы эрежеге ылайык кайра экзамен тапшырган айдоочулар дагы кошулат. Ар бир биздин класста азыр 17 компьютер бар. 17 компьютер билесиздер, ар бир курсантка 25 минут убакыт берилет. Ошондо биз 8:30дан 5:30га чейин ошондо кабыл алабыз. Ошондо ар бир жарым саатта 17 курсанттан биз кабыл алганга укугубуз бар, жетишебиз да 17 курсантчы. Эске сала кетсек, 8 марттан тартып жол эрежесин бузгандардын жазасы күчөтүлүп, айып пулдун суммасы 7.000ден 15.000ге чейин жогорулады. Ошону менен бирге 3 жолу эреже бузгандар кайра экзамен тапшырууга милдеттендирилди. Жылдыз Капарова, Жаныш Тообаев, Нурзада Кулмурзаева, билим жаңылыктары. Ушуну менен билим берүү жаңылыктарынын бул жумага алынган топтомун жыйынтыктаймын. Биздин жаңылыктарды Facebook, Instagram, TikTok баракчаларыбыздан күзөтүп турсаңыз болот. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.